Учурууну пайдалуу менен айкалыштырабыз. Достор, азыркы тапта абитуриенттер университетке тапшырып жаткан болсо, кичинекей бөбөктөр алардан кем калышпастан аркасынан мектепке тапшырып дейбиз. Мектепке берилип жаткан учуру электрондук кезек боюнча сөз кылалы деп атайын адисибизди чакырдык. Бүгін биздин студиябызда конокто Ленин райондук билим берүү борборунун окуу тарбия иштери боюнча баш адис Гүлзат Алымкулова. Кутман таңыз менен. Кутман таңыз менен. Азыр экинчи этап башталып жаткан экен. Биринчи этап кандай аяктады? Биринчи этап аяктай элек 27-июнда саат 9-да бүтөт. Ошого чейин прописка юридикалык адрес менен катталып алганга дагы мүмкүнчүлүк бар. Дагы жетишсе болот, э? Дагы жетишсе болот. 3 күн сиздерге албетте дагы бир сонун мүмкүнчүлүк экен. Эгерде тапшыра элек боло турган болсоңуздар, эгерде каттала элек болсоңуздар, анда биринчи этапка жетип калсаңыздар болот экен. Биринчи этапта албетте баягы ата-энелер үчүн бир өзгөчө мындай бир тоскоолдуктар дейбизби, же кыйынчылыктар дейбизби? Өздөрү экзамен тапшыргандайбы? Ошондой жаралды да. Баягы биз эми баягы буга чейин ал нерсеге көнгөн эмеспиз да. Biz бары колубузга документти алып, же болсо бирөө менен бетме-бет өзмө сүйлөшүп, анан алар болду, өттүң десе анан келип алып, менин балам буйруса эми биринчи класска барат дейт элек. Бул учурда баягы электрондук катталууга көбү баягы ишенбегендей болуп, чын эле менин балам барабы, чын эле катталып калдыбы, эртең бүрсүнө кыжалатчылык жок эле биринчи классты баштайбы деген бир ойлор пайда болду. Бирок ошону менен катар эле электрондук тиркеме аябай бир аз жакшы иштей албай кыйналды да. Мүчүлүштүктөр. Бул деген мурун 3 жылдан бери бул Бишкек шаарында гана 2 жыл Бишкек шаарында гана болгон. Андан кийин 3-жылы республика боюнча чоң ири шаарларды кошкон. Анан быйыл жалпы республика боюнча болгондо чындыгында баягы техникада 11-апрелде сервери чыдабай калды окшойт, ошолор боюнча мүчүлүштүктөр болду. Ошол убакта көп адамдар аябай паникага түштү. Кирбей калабызбы, кандай болуп калат деген көп суроолор жаралды. Ал ошону бир 3 күндө оңдогонго аракет кылышты, иштеп кетти. Бирок биякта баягы эле статустук мектептерге кыйынчылыктар жаралып калды да. Себеби? Ошол 3-4 күндүн ичинде эле 3-4 мектеп полный толуп калды. Каалагандар көп болду. Анан жок, каалагандар көп болду. Бирок негизи бизден квотаны берип атканда жана квартальныйлар бизге момча бала окуйт. Ушул мектепке момча бала сабакка барат, мектепке биринчи класска барат. Тизмесин берген. Бирок алар деген ал жерде толук жашаган адамдарды. Юридикалык болгондо алардын жарымы болмок да. Анан биздин эсептөөбүз боюнча экинчи этапка көп эле орун болуш керек болчу. Мисалы үчүн мен эле районумдагы 13-чү мектепти ала турган болсом, 180 орун бергенбиз. Анан бизге берилген маалымат боюнча болгону 58 гана адам прописка факт боюнча ошол жерде жашаган балдар бар келмек. Ошондо көп эле орун экинчи этапка калыш керек болчу. Бирок азыркы убакта 174 орун, бул деген эч кандай льготасы жок орундар толуп калды да 3 күндүн ичинде. 3 күндүн ичинде. Анан ошондо ошончо адам пропискасы менен ошол мектепке кирген болот. Мектепке электрондук кезек боюнча сүйлөшүп атабыз. Достор, биздин эфирге кошулуңуздар. Эгерде убактыңыз болбой жаткан болсо, биз YouTube, Instagram, Facebook баракчасында дагы өзүбүздүн маегибизди жайгаштырабыз. Ооба. Кийинки суроо мындай болсун. Сиз айтып атпайсызбы жана биринчи этапта эле кээ бир мектептер толуп калды деп. Ал эми уже алар экинчи этапка калбай калдыбы ошондо? Кандай болот? Экинчи этапта орун жок. Ал мектептерден башка мектептерди тандаса болот. Экинчи этаптын мындай бир шарттарын айта кетсеңиз, менин билишимче, биринчи этап жалаң гана жанагы юридикалык бир даректерге катталган, ошол эле прописка деп коебуз го. Прописка болгондордун баягы катталуусу болсо, экинчиси болсо, эгерде бул айыл жергесинен келип, шаарда отурташып калып, бирок пропискасы ошо катталуусу айылда болгондор азыр экинчи этап менен бул жерде уже жашаган жериң аныкталбайт. Эми анын маанилүү эмес. Бул жерде онлайн гана регистрация боло турган болгондон кийин бул
биздин көпчүлүк жарандар сырт жакта жүрүп атпайбы. Ошол сырт жакта жүрүп деле, Москвада жүрүп деле балдарын каттап койсо болот. Каалаган мектепке? Каалаган мектеп, каалаган орун бар мектеп. Жашаган регион, аймакка карабайт? Ага, карабайт. Каалаган орун бар мектепке каттаса болот. Бүгүнкү күнү 1-класска окугандардын саны бир класста канча болот? Жана атайын стандарт нормаларга туура келеби? Буга чейинки негизи Бишкекте өтө бала көп. Мисалы үчүн жыл сайын биз мисалы үчүн менин район боюнча 6000 орун квота берсек, андан канча эсе көп болуп кетет? Көп болуп деле кетпейт, болсо кээ бир мектептерге өтө бала көп келет. Анан өзгөчө статустук мектептер менен жаңы мектептерге оорураак болуп калат. Аякта буга чейин балдар айла жоктон үстүнө отургузганга туура келип аткан. Эми быйылкы жылы Кудай буйрса, эгер жылда комиссия болчу да. Анан каалаган мектептен отура албай калган жана пропискасы менен бар мектептерге кире албай калгандар ошо комиссиянын чечими менен киргизип келгенбиз. Быйыл болсо ошол комиссия болбойт буюрса, анан эми биз берген квота ар бир класста 36дан бала. 36дан бала. 36дан баланы ошол эле стандарт боюнча 36 болуш керекпи? Негизи кандай? Биздин учурда 20 элек. Стандарт боюнча 25-30 эле болуш керек. Анан эми бизде суроо талап көп болуп атат. Ошондуктан эми көбүрөөк баланы отуруш үчүн кээ бир мектептерге 40 койдук. Анткени алар класстарды ошого ылайыкташып алган да. Көпчүлүк мектептерге 36 боюнча квотаны калтырганбыз. Мен билгенде саната шаардагы кээ бир мектептерде Адан баштап Д, Е, Його чейин бар экен, 1-класс. Ооба, бизде А, Б, Б, КЛМНга чейин. КЛМНга чейин бар. Эми бул жанагы окуучулардын көптүгүнө карап туруп класс кылып атышат да. Ошонтип атат да. Окуучулар көбөйүп кетсе, алфавиттеги тамгалар узарып кете береби же токтоп калып бизде орун жок деп башка жака жөнөтүшөбү? Кандай болот ошол жагы? Токтойт экен. Быйылкыда эми мисалы үчүн ошол эле КЛМНга чейин жеткен мектептер бул 82 мектеп, 96 мектеп. Эми аларга биз максималдуу түрдө квотаны койдук. Эми 360 баланы алыш керек 1-класска. Анан ошол бөлө келгенде ошо КЛМНга барып калышы мүмкүн, бирок деги баланын саны класста 36дан ашпайт. Демек 10 класс болуш керек экен да? 10 класста чат 36 баладан болот. Анан эгер эми андан ары батпай калгандарды биз атайын берки кичине жолуна ыңгайлуу болгон мектептерге да квотаны көбөйткөнбүз. Ошол мектептерге эми сунуштама беребиз, ошол мектептерге катталбосун. Менин билишимче, ошол электрондук жанагы онлайн каттоо пайда болгондон баштап, коррупцияга дагы бир бөгөт коюлду, Чындыгында бул электрондук каттоодо такыр адамдын катышуусу жок да. Азыркы убакта ата-эне болгон өзүнүн жеке номерин киргизет. Киргизери менен өзүнүн каякта юридикалык каттоосу каяктаса ошол мектепке апарып отургузуп коет. Биякта даже директордун болгону алып туруп өзүнүн жеке кабинетинен карайт дагы бала катталып туруп бүттү, башка эч кандай катышуусу. Бетин дагы көрбөйт, жүзүн көрбөйт деңиз, анан 1-сентябрда 1-сентябрда эмес, 1-августтан баштап ошол ата-энелерди көрөт. Уже катталып бүткөндөн кийин. Экинчи этап тууралуу айтып берсеңиз, эми ал жакта кандай маселелер жаралышы мүмкүн, кандай артыкчылыктар? Биякта көбүнчө бүт барын биз деген бул электрондук каттоону бардык түндүк менен, кызмат менен, анан билим берүүнүн башкарма маалыматтык система деген бар. Бул билим берүү министрлигинде түзүлгөн атайын базада, ошолор менен баары интеграцияланган да. Анан интеграцияланганда баягы бир кызыктай нерселер болду. Баланы өзүнүн пинин жазып, баланын пинин жазганда сенин балаң эмес деген нерсе чыгып калат. Түшүнүктүү. Бул системалык ката, Жок, бул системалык ката эмес, болгону гана эми бүт бар аз бизге санариптешүү эмеден болуп атат да. Эми бала төрөлгөндө бала деген ошо энесине байланбай калган болуп атат да. Ошондо жанагы калкты төлөө борборлоруна барып, баласы өзүнө байланганбы, байланган эмеспи, ошону текшерип коюш керек. Мына ошонун кептин баардыгы элестет. Алдын ала текшерип, даяр болушуңуз керек экен. Алдын ала текшерип коюш керек. Анан мына тиги чындыгында
башындагы 15 күн элдер аябай мындай шок абалда болду. Өзүң деле балаңды келип ал деп балаң эмес деп атса чынында кызык эле болосуң да. Анан ошондуктан азыркы көп ата-энелер азыр каттала элек да, тура элек. Ошондуктан ошону билбешиңиз мүмкүн. Биринчи азыр ушул эле мектепке өтүнмө берүүдө эмелер бар. Мектептин статусун текшерип коюу, өзү мектебиңди текшерүү деген бар. Анан тиги эме туугандыгыңды текшерүү деген бар. Ошо туугандыгыңды текшерүү дегенге кирип, пиниңди, балаңдын пинин, өзүнүн жеке номерин терип койсо, ошо туугандыгыңды текшерип берет. Эгер ал жакта таанып тастыкталбай калса, барып калктык тейлөө борборунан ошону өзүнө байлатып коюш керек, андан кийин маселе жаралбайт. Гүлзат эже, айтсаңыз, бул баягы жоопкерчиликтүү ата-энелер тууралуу сөз болуп атат да, баазы ачылар менен жантылашып киргизип, андай эмес ата-энелер дагы бар да. Андай балдары кандай болот? Андай эмес ата-энелер менен жакшы эле иштерде жолугушуп жүрөбүз. Мына элдер уже 1-сентябрга же 15-сентябрда балдары мектепте, элдин балдары мектепке баратса көрсө, менин балам бүгүн мектепке барыш керек экен деп келгендер да болот. Эми аларды эгер ошол өзү каалаган мектепте орун болбой калса, жанында жакын жайгашкан мектептерге катталууга болот. Бул катталуу эми иштей берет да. Анткени көчүп келген болот, бир жерден келген болот, ошол балдарга катталууга мүмкүнчүлүк бар. Экинчи этапка жетишпей калды дейли. Биринчи этапка дагы, эми биринчи этап бүтөт 27-синде, анан экинчи этап 27-синде башталат экен. Кайсыл убакытка чейин болот? Эми баягы биз деген 15-сентябрда окуйбуз деген эме менен положение боюнча 10-сентябрга чейин болчу. Анан эми бул азыр эми кайра биринчиде башташты, 1-сентябрда башталып калса, бул бар деле жыл бою эле жүрө бериш керек да. Анткени бул деген жана ички миграция бар деп. Ички миграция бар. Мисалы үчүн кээ бир балдар жеке менчик мектепте окуйт, бирок ушул системага сөзсүз биринчи класска кириш керек. Анан эгер тиги которулуп келе турган болсо, ИСО деген бар, жана тиги билимди берүүнү башкаруу маалыматтык системасы. Бүт ошол системага ар бир бала кириш керек. Азыр жеке менчик деп козгоп өтпөдүңүзбү? Демек, жеке менчикке окуйбу, мамлекеттиктин окуйбу, бардыгы бир системага кирип, анан кийин баягы аймак боюнча таратылышы керек экен. Электрондук каттоо азыр жөн эле мамлекеттик жана муниципалдык мектептерге тиешелүү болуп атат. Ал эми жанагы билим берүүнүн маалыматтык системасы бул бардык менчигине карабай бардык мектептерге тиешелүү. Гүлзат айым, баланы мисалы орус класстан кыргыз класска которууда кандай ушул электрондук каттамдын жардамы болот? Ал жерде бул деген эгер орус класска берип алып, кайра кыргыз класска берет элем дей турган болсо, ал деген ата-эне өзүнүн жеке бара эме кабинетинен которуп койсо болот. Ал жактан эле, биринчи классы бүтүп туруп, экинчи классында котором десе, анда мектепке кайрылыш керекпи өзүнө? Анда уже мектептин администрациясына кайрылыш керек, баланын кабыл алуусуна жараша ал мектептин администрациясы чечет. Бирок эгер ошол класста орун болсо. Дагы бир маселе, биринчи класска баруу үчүн баладан эмне талап кылынат? Айталы, буга чейин окуганды, жазганды, ал тургай санаганды талап кылынчу эле. Бүгүнкү күндө сиз айтып атасыз, баланын жүзүн көрбөгөндөн кийин электрондук каттоо. Ал мүмкүн башталгыч даярдоо курсуна мүмкүн барды, мүмкүн барган жок. Бул жагын айтсаңыз. Бул каттоодо эч кандай баланын даярдыгы каралбайт. Эгер бала 6-7 жашка толгон болсо, даярдыгына карабай бардык балдар мектепке кабыл алынат. Буга чейин мындай маселе болгон да, мектептер өздөрү тандап жакшы окуган балдарды терип алган, туурабы? Эми ал статустуу мектептерге тиешелүү нерсе болчу. Жөнөкөй мектептер келген баланын баарын кабыл алчу. Демек, бул жылы андай маселе жоюлду. Бул Моринки электрондук кезек Бишкек шаарында уже 4-жыл болуп атат, 4 жылдан бери ал маселе жок. Гүлзат айым, мына албетте баягы маегибиз да соңуна чыгып баратат. Соңунда ата-энелерге бере турган кеңешиңиз, жана айтып кеттиңиз, а дегенде өзүңөрдүн баягы балаңар менен кандайдыр бир байланышыңар барбы? Ошону текшергиле тактап алгыла дедиңиз. Дагы кандай? Андан кийин ошол эле жана мектебин киргизгенде кээ бир адрестер, даректер могу системага кирбей калды. Ушул жерден аябай көп көйгөй жаралды. Биз деген адрестердин баарын киргизип атканда бир эле адрестин
мисалы Сухомлинов деген көчөнүн эле 5-6 варианты бар экен. ооба бар да. Мисалы үчүн бирөөсүндө ул болуп калган, бирөөсүндө улица болуп калган, бирөөсүндө аягында асы кошулуп калган, бирөөсүндө Б деген тамга кошулуп калган, ошентип. Анан би ошол кечи эме көчөнү Сухомлиновду биз базага киргизген күндө дагы Сухомлинова деген даректе катталган адам кире албай калды да. Анан ошол мүчүлүштөр болду. Ошондуктан жана мектебин текшерүү дегенге кирип, эме жеке номерин терип, өзүнүн мектебин текшерип коюш керек. Анан даже ошондон кийин анан 27-синде эч кандай мүчүлүштөр жок, буюрса катталып алат. Сизге чоң рахмат айталы. Таңкы убактыңызды албетте бизге бөлүп, мынакей ата-энелерге бир пайдалуу маалыматтарды бөлүшкөнүңүз үчүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин студиябызда Ленин райондук билим берүү борборунун окуу тарбия иштери боюнча башка дискуссия талкуулоо болду. Ал эми биз болсо программабызды уланталы.